Учурда Кыргызстандын тоолуу аймактары сел коркунучун баштан кечирүүдө. Кырсык айттырып келбейт дегендей, май айынан бери өлкөнүн бир топ аймактарын сел каптап, элдин эсин оодарды. Негизи Кыргызстандын аймагында сел кырсыгы 3-майдан бери улам-улам кайталанып келе жатат. 3-майда Алай районунда катуу сел жүрсө, 4-майда Жалал Абад облусунун Барпы, Сузак, Атабеков айыл өкмөттөрүн каптаган күтүүсүз сел агымы көп чыгым алып келди. Ал жерде 970 үйдүн мындайча айтканда сел каптап, көптөгөн үйлөр ушундай оор абалдарга келди. Жолдор бузулду, көпүрөлөр бузулду мындай айтканда. 22 сел жүрдү мындай айтканда. Жалпы селдерден 300 миллиондон ашуун ущерб болду. Мындай суу каптоо жайдын аптабында бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн ар кыл аймагында катталууда. Мисалы, Италиянын түндүгүндө күтүүсү каптап кирген суунун агымы машиналарды ширеңкенин кутусундай эле оңой агызып кетти. Суунун деңгээли 50 сантиметрге көтөрүлүп, темир жол каттамы менен унаа кыймылын токтотууга аргасыз кылган. Американын Колорадо штатында жайгашкан Денвер шаарында болсо суунун деңгээли көтөрүлүп, суу токтоп, топтолуп калган жерлеринде тереңдиги 1,5 метрге чейин жетти. Буга кошумча дренаж системасы толуп, иштебей калгандыктан кошумча кыйынчылыктарды жаратууда. Бирөө ичээрге суу таппай жатса, башкасы кечерге кечүү таппайт деген макал азыр Сауд Арабиясында жашагандарга куп жарашып калды. 3 күн мурда жааган жамгыр чөлдүү аймакта күтүүсүз жерден, ойго келбеген жерден убактылуу көлдү жаратып койду. Мындайды сейрек кездештирген арабтар жамгырына да, мөндүрүнө да ыраазы болуп жатышат. Орусиянын Амур облусундагы Тында шаары. Бир апта мурда катуу жааган жамгырдан улам шаардын айланасында бир нече дарыялардын деңгээли көтөрүлүп, конуштарды, дачаларды суу басты. Мурда эл оңой эле өтүп жүргөн сууга жакындамак турсун. Азыр көпүрөлөргө дагы жакын баруу коркунучтуу болуп турат. 2 апта мурда Орусиянын курорттук шаары Сочиде бир нече күн нөшөрлөп жааган жамгырдан кийин сел жүрүп, шаардын бир топ аймактарын суу басты. Күтүлбөгөн жерден келген табияттын сыноосу эс алууга баргандардын эсин чыгарып, өмүр бою эси көөнүнөн кеткис окуя катары эсинде калды. Анткени менен Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел жүрүү коркунучу дагы эле жогору. Гидромет борбор ушул күндөрү Ысык көл менен Чүй облусунда сел жүрүү тобокели абдан жогору болуп турганын шашылыш эскерткен кабар таратты. Бул Ысык көл облусунун Тоң жана Түп райондорунда жана Жети Өгүз райондорунда, ошондой эле Ысык көл районунда жана Чүй облусунун тоолуу аймактарындагы райондордо ушундай сел жүрүү коркунучтары дагы сакталууда. Бул негизинен аномалдуу ысык аба ырайынан кийин 28 июлдан баштап ушундай туруксуз аба ырайы байкалууда. Аба ырайы маалындоочу борбор август айынын орто ченинен тарта туруксуз аба ырайы калыбына келип, сел коркунучтары азаярын айтты. Абанын температурасы болжолдуу 36 градустун айланасында кармалат. Тариел Чуңгулов, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.